Men köpten beri menен özüm jep жүрүм da. Баягы балалы болгондо билесиң деп айткан сөз бар го. Ошого атам өтүп кеткенде мен кичинекей болчумун да. Азыр эми баягы жанынан аккан сууга кадыры жок дегендей. Эми балалы болуп, көрөнүп калган экен. Атамдын кадыры ушундай эме болуп атат да. Атама мындай Кудайга шүгүр намаз окуп, Куран түшөм. Бирок андан да көбүрөөк жакшы топ жеткизим келип атат да. Ошого кандай дагы кошумча эмелер бар деп сурайт. Эми андай арман баарыбызда бар. Бардыгыбыз атабыз бар, апабыз бар, атабыз жок, апабыз жок. Ошон үчүн арман ушундай. Ошондуктан эң биринчи маселе ошол балдардын дин менен жашагандыгы ата-энени ыраазы кылат. Дин менен жашагандыгы, ошол турганда, болуп турганда тамак жеген жашоонун бардыгын ошол мусулманчылык менен, адал жашоо менен, аруу жашоо менен өткөрсө, ата-эне ошону билип турат. Ошондон ата-энеге сооп барып турат да. Андан кийин 5 маал намаздан кийин дуа кылып турган Куран окуп ошол. Анан капы болуп, кыжаалат болуп эзиле берсеңиз, анда алар да эзилет да. Ошон үчүн Куран окуп багыштап, жакшылык иш кылып, кир жууганыңызды, тамак кылганыңызды эле ушуну соң атама багыштадым дей берсеңиз, сооп жете берет. Күйөөңүзгө моюн сунсаңыз деле сооп жете берет. Балдарын сабагын окутсаңыз деле сооп жете берет. Айтор, сиз жашоодо жакшы жашап аткан болсоңуз, Кудайга жага турган. Ошонун бардык кыймыл-аракетиңизден сооп атаңызга жетип турат. Ошентиңиз. Биз дагы дайыма апабыз эстегенде кыжаалат болобуз, дайыма жан дүйнөбүз кыйсыпыр түшөт, эмнеге жакшылык кыла албадым экен, дагы аракет кылсак болчу экен деген өксүк менимче өмүр бою кала бере турган маселе. Анан бирок көңүлгө төтө болгон бир маселе ошол насип кылса аз күндөрдө жолугабыз, бир болобуз, абалдарын сурайм, жан долтурам деген ушундай бир үмүт адамдын көңүлүн көтөрүп турат. Урматтуу бир туугандар, ошондуктан ата-энебиз өтүп кеткендерге дуа кылып, ал эми тирүүлөрдүн бардыгынан ал абалын сурап, ошолорго жакшы сөз сүйлөп, алар көбүн эсе алардын кийимдери, эски кийимдери бар, ошол жетишет. Балким өлгөндөн кийин дагы башка бирөөлөргө белекке берилет да. Алар көп деле кийимге муктаж эмес. Алардын идиш аяктары болот. Аларга ошол бир азыраак бир таттуу маттуу гана азыраак жакшы сөз ошол гана жетишет. Ошондуктан келгиле ушуну аябайлык ата-энебизден биз. Алар бизден көп нерсе сурабайт. Үй салып бер деп, үйү дагы бар, башкасы бар. Алар кээде биз менен жөн эле сүйлөшкүсү келет. Алар менен сүйлөшүп, алабалды айтып, аны муну айтып көңүлүн көтөргөн, мына ошол эле нерсе керек болот. Бүгүн интернеттен карап отуруп, сириялык жаш баланын мисалын келип, курткаң барбы десе, курткам жок дейт. Анан эмнеге жок десе, атам өлүп калган, эми мага ким алып берет? Атам өлгөндө эч ким алып берген жери жок дейт да. Анан ошон үчүн аталардын, апалардын, бир туугандардын кадырын билгенге аракет кылсак, эми бардыгы иншалла жакшы болот. Эми жашоонун сүннөтү ошондо ата-энени көммөк сүннөт, мураска калган экен, баарыбыз ушинтип атабыз. Кудай Таалам өтүп кеткенде дайым кучагына алып, тирүүлөрдүн бардыгына Кудай Таалам жакшылык берип, ошол дөөлөттү, каарлыкты сүргөндү Кудай Таалам насип кылган болсун деп тилек кылам.